Тема бал арысы. Бал челектен учуп чыгып, гүлдөн гүлгө конуп, анын ширесин жана чаңын жыйнаган ары түнөгүнө кайтып келет. Үйүнө кире бериш жерде аны сакчы күтүп турат. Ал ары ошол бал челектен экенин ошол сакчы арылар кантип билет? Ар бир челекте болжолу миңдеген арылар болот. Ар бир бал челектин өзүнө таандык жыты болот, аны изгей албайт. Ал жыт арынын чөнтөк деп атала турган денесиндеги өзгөчө бөлүкчөдөн чыгат. Шире жыйноого чыгаарда сакчы арыга ошол чөнтөгүн ачып көрсөтөт. Бул анын күбөлүгүн көрсөткөндүгү болуп эсептелет. Мына балдар, мен силерге 79 сөздөн турган текстти жат жазууну окуп бердим. Эми кунт коюп жакшылап угуп жазабыз. Абзацтан баштап жазабыз. Бал челектен учуп чыгып, гүлдөн гүлгө конуп, анын ширесин жана чаңын жыйнаган ары түнөгүнө кайтып келет. Бал, челектен, учуп, чыгып, гүлдөн гүлгө, конуп, анын, ширесин, жана чаңын жыйнаган ары түнөгүнө кайтып келет. Сүйлөм бүттү. Текшеребиз. Бал челектен учуп чыгып, гүлдөн гүлгө конуп, анын ширесин жана чаңын жыйнаган ары түнөгүнө кайтып келет. Жаңы сүйлөм. Үйүнө кире бериш жерде аны сакчы күтүп турат. Үйүнө кире бериш жерде аны сакчы күтүп турат. Сүйлөм бүттү. Текшеребиз. Үйүнө кире бериш жерде аны сакчы күтүп турат. Жаңы сүйлөм. Ал ары ошол бал челектен экенин ошол сакчы арылар кантип билет? Кандай сүйлөм болду? Сүйлөмдүн аягына эмне коебуз? Жазабыз. Ал ары ошол бал челектен экенин ошол сакчы арылар кантип билет. Сүйлөм бүттү. Текшеребиз.
Ал ары ошол бал челектен экенин ошол сакчы арылар кантип билет? Жаңы сүйлөм. Ар бир челекте болжолу миңдеген арылар болот. Ар бир челекте болжолу миңдеген арылар болот. Сүйлөм бүттү. Текшеребиз. Ар бир челекте болжолу миңдеген арылар болот. Жаңы сүйлөм. Ар бир бал челектин өзүнө таандык жыты болот. Аны искей албайт. Ар бир бал челектин өзүнө таандык жыты болот. Аны искей албайт. Сүйлөм бүттү. Текшеребиз сүйлөмдү. Ар бир бал челектин өзүнө таандык жыты болот. Аны искей албайт. Жаңы сүйлөм жазабыз. Ал жыт арынын чөнтөк деп атала турган денесиндеги өзгөчө бөлүкчөдөн чыгат. Ал жыт арынын чөнтөк деп атала турган денесиндеги өзгөчө бөлүкчөдөн чыгат. Сүйлөм бүттү. Текшеребиз. Ал жыт арынын чөнтөк деп атала турган денесиндеги өзгөчө бөлүкчөдөн чыгат. Жаңы сүйлөм. Шире жыйноого чыгаарда сакчы арыга ошол чөнтөгүн ачып көрсөтөт. Шире жыйноого чыгаарда сакчы арыга ошол чөнтөгүн ачып көрсөтөт. Сүйлөм бүттү. Текшеребиз. Шире жыйноого чыгаарда сакчы арыга ошол чөнтөгүн ачып көрсөтөт. Жаңы сүйлөм жазабыз. Бул анын күбөлүгүн көрсөткөндүгү болуп эсептелет. Бул анын күбөлүгүн
күбөлүгүн көрсөткөндүгү болуп эсептелет. Сүйлөм бүттү, текшеребиз. Бул анын күбөлүгүн көрсөткөндүгү болуп эсептелет. Мына балдар 79 сөздөн турган текст бал арысы деген жат жазууну жазып алдык. Эми жазган жат жазуубуздан тапшырмаларды аткаралы. Биринчи. Жазган жат жазуубуздун экинчи сүйлөмүндө баяндооч ээсин табасыңар. Астын сызабыз. Баяндооч эки түз сызык менен сызылат, ал эми ээси, сүйлөмдүн ээси бир түз сызык менен сызылат. Карандаш менен сызып, ээсин, баяндоочун табабыз экинчи сүйлөмдүн. Экинчи тапшырма. Челекте деген сөз кайсы жөндөмөдө турат? Аточпу, иликпи, барыш, табыш, жатыш, чыгышпы? Кайсыл жөндөмөдө турат жана кайсыл суроого жооп берет? Үчүнчү тапшырма. Ширесин, арынын деген сөздү уңгу мүчөгө ажыраткыла. Уңгусу кайсы, мүчөсү кайсы?